Саламатсыздарбы? Сабагыбызды баштайбыз. Иш бөлмө жана кеңсе буюмдары тууралуу сүйлөшүүбүздү улантабыз. Лексикалык минимум. Мекеме. Жарык. Жайлуу. Куттуктаймын. Кут болсун. Ишиңиз илгери болсун. Эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлиги. Желек. Калем салгыч. Калем сап. Диалог. Саламатсызбы, Максат Жеңишевич, кирсем болобу? Жанар Омаровна, саламатсызбы? Келиңиз, албетте кириңиз, отуруңуз. Сиз бул жерде иштейсизби? Жок, мен бул мекемеде иштебейм. Иш бөлмөңүз жарык, жайлуу, сонун экен. Кут болсун. Ооба, рахмат. Бөлмөм иштегенге абдан ыңгайлуу. Ичи кенен, таза, столум абдан чоң, компьютер, принтер, телефон, кагаздар үстүндө турат. Ишиңиз илгери болсун. Рахмат, сизге да ийгилик каалайм, келип туруңуз. Эстеп калыңыздар. Ишиңиз илгери болсун. Кесиптешим Каныбектин иш бөлмөсү. Кууш коридордон түз барып, солго бурулабыз. Бөлмө өтө чоң эмес, тар да эмес. Орточо. Бөлмөдө 2 стол, 4 жумшак отургуч, төр жагында 1 чоң кресло бар. Каныбек мамлекеттик кызматкер. Ал эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинде иштейт. Кишилерди көп кабыл алат. Анын креслосунун оң жагында шкаф турат. Анын ичинде китептер, ишке тиешелүү документтер тизилген. Шкафтын жанында сейф бар. Ал жакта маанилүү документтер, буюмдар сакталат. Сол тарапта терезе. Каныбектин креслосунун аркасындагы дуалда Кыргыз Республикасынын герби илинип турат. Бурчта Кыргыз Республикасынын желеги коюлган. Кабинетте керектүү кеңсе буюмдарынын баары бар. А4 форматындагы кагаздар, принтер, сканер, компьютер, телефон, калем салгыч, калем, калем сап, өчүргүч, түстүү кагаздар, жылнаама, кайчы, сызгыч жана башкалар. Жанында, терезенин жанында отургуч турат. Астында, китептин астында дептер бар. Үстүндө, столдун үстүндө папка жатат. Капталында, шкафтын капталында гүл турат. Тушунда, терезенин тушундагы дуалда сүрөт илинип турат. Артында, креслонун артындагы дуалда герб илинип турат. Ичинде, сейфтин ичинде документтер салынган. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.